Бул Бишкек шаарынын Ал-Эмидин-1 районундагы Сагынбай Манасчы көчөсүндөгү бак тарактардан түшкөн курттар. Күбөлөрдүн айтымында видео ушул жылдын июнь айында тартылып, соц тармактарга тараган. Ал эми бул видео көк ой айылында тартылган. Видеодо көрүнүп тургандай, бакты зыянкеч курттар каптап кеткенин көрүүгө болот. Дарактарды кураткан зыянкечтерди кантип жоготуп, ондогон жылдар өсүүчү дарактарды кантип сактап калабыз? Аларды тезден дарылоо эмне үчүн колго алынбай жатат? 2022 жылдын 12 мартында өлкө башчы Садыр Жапаров тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн башталганын маалымдаган. Билдирүүдө өлкө аймагында жылына 5-6 миллион көчөт отургузуу пландалып жатканы кошумчаланган. Ал эми май айында Бишкек шаарында дарактарды зыянкечтерден жана илдеттерден коргоо иштери жүргүзүлгөн. Бактардын жакшы каралышы эмне үчүн маанилүү? Калаада бак дарактын негизи эле жашыл аймактын болушу жарандардын ден соолугу үчүн маанилүү. Шаарда кыймыл, унаа көп, өндүрүш иштеп жатат. Алардан бөлүнгөн көмүр кычкыл газын дарактар өзүнө сиңирип алып, абанын тазарышын шарттайт. Мындан улам жашыл аймак кыскарбай, тескерисинче көбөйүшү керек эле. Мындан сырткары дарактар табигый кырсыктардын алдын алып, суу ташкыны жана жер көчкү сыяктуу коркунучтарды азайтат. Алардын тамыр системасы булгоочу заттарды жок кылып, суунун топуракка сиңишин жайлатат. Ошондой эле жогорку температурада абаны салкын кармоого жардамдашат. Бул учурда күндүн ысыгынан пайда болуучу өрт кырсыктары алдын алынат. Ошону менен бирге мөңгүлөрдүн эрүүсүн басаңдатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму шаарда бир адамга 50 чарчы метр жашыл аймак туура келгени ден соолук үчүн нормалдуу деп билдирген. 2023 жылы Азаттыкка Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский бак дарактар 100 жылдан 500 жылга чейин жашаарын билдирген. Ошону менен бирге чаң баскан суу жетишсиз чөйрөдө өскөн дарактардын өмүрү кыскараарын айтып, шаардагы бактар 70-80 жыл жашаарын кошумчалаган. 1951 жылы Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму өсүмдүктөрдүн карантини жана коргоо боюнча эл аралык конвенцияны кабыл алып, 1952 жылдын апрель айынан тарта ишке кирген. 1997 жылы бул конвенциянын тексти кайра каралып, 2005 жылы күчүнө кирген. Конвенцияга 182 тарап кол койгон. Алардын ичинде Кыргызстан дагы бар. Бул конвенцияны кабыл алган мамлекеттер бак дарактардан баштап майда өсүмдүктөргө чейин коргошу керек.